5468 терек шайлоо участогунда жергиликтүү кеңештерге шайлоо анан референдум өткөрүү боюнча шайлоо жүрүп жатат. Жакшы, элдердин маанайы жакшы. Эч кандай мыйзам бурулар жок. Өзүм ушу участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү болом. Шайлоо участогунун төрагасы Батшак Кустанбек. Катчысы Мойдунов Бердали. Мен 5468 терексүү шайлоо участкасынын катчысы болом. Бизде шайлоо аябай жакшы маанада өтүп жатат. Ынтымактуу, жакшы иш алып барып атышат. Элдин маанайы да жакшы. Кыргызстан элибиз ошо ынтымакта жашасын, заманыбыз тынч болсун. Жакшы депутаттар келсин, эл үчүн кызмат кылышсын. Бардыгына ийгилик каалайм. Урматтуу терексүү туугандар, кандайсыздар, тынчсыздарбы? Бүгүнкү майрамыңыздар менен бул биз үчүн майрам. Мына эми Кыргыз Республикасында жергиликтүү кеңешке шайлоо болуп отурат. Элибиздин, журтубуздун тагдырын чечүү күнү десек болот. Биз эми эмне тилек менен баратабыз? Мисалы мен талапкер катары эли журтубуздун, айылыбыздын ар кандай көйгөйлөрүн, маселелерин чечкенге бел байлап бара жатам. Эми бардыгына ийгилик каалайм. Талапкер катары чыгаан, эл үчүн иштей турган кадрларды тандап алса деп мен тилек кылам. Ошо барыңыздарга ийгилик, тынчтык болсун, заманыбыз тынч болсун, эли журтубузга аманчылык болсун. Ушул биздин терексүү элибиздин, капчыгай элибиздин тоолорундай тилектерибиз улуу болуп, сулуу болуп, таза болсун. Эл үчүн кызмат кылайлы деп барыңыздарды чакырып кетем. Ассаламу алейкум, терексүү жамааты, бүгүнкү майрамыңыздар менен шайлоочулар. Бүгүн эми ушу элдин кызматына кылып коелу деп жаштар чыгып отурабыз. Эми ушу Алла буйруп өтүп кетсе, талапкерликке өтүп кетсек, эл үчүн кызмат кылып коелу. Ассаламу алейкум, терексүү элим, амансыздарбы? Ушу бүгүнкү шайлоодо кандидатмын. Мен Жороев Тынчтыкбек, 3 мандаттуу талапкер жетибиз, ийгилик элдерге. Ана чалма 20%ке кошулган. А бул жер кошулбай калган, высокоорнияга. Эми биздики болбосо оңго караганда кыйла. Урматтуу Садыр, биздин акыбал өтө оор. Мына республика боюнча эшекке атка чөп жүктөгөн адамдар жок. Неме эч айыл болбосо керек. А бизде болсо чөптү эшекке атка жүктөп ташып жейбиз. Жерибиздин шарты оор. Ана мына Тар дарыясынын боюнда турабыз. Тар чакан таштын түбүндө турабыз. Бизде бул Тар дарыясынын эч бир пайдасы тийбеди. Бул Каракулжа Өзгөн районуна эч пайдасы тийбейт. Ошондук үчүн ушул биздин акыбалды бир карап, бир мына высокогорьяга киргизип койсоңуз деп суранабыз сизден, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бүгүн мына Кудай буйрса ошентип дагы бир тарыхый бир даталуу күнгө туш болуп турабыз. Кудай буйрса мына айыл кеңештин депутаттарын шайлоо эң чоң жоопкерчилик деп эсептейм. Анткени айылыбыздын көйгөйүн, айылда эң орчундуу маселелердин баарын ушулар чечип берет деп терең ишенебиз. Ушул талапкерлердин баарына ак жол каалайбыз, ийгилик болсун, ушуларга оомат берсин Кудайым. Рахмат. Бүгүн 11 апрель
Кыргыз Республикасынын айыл кеңеш депутаттарын шайлап аткан күнү. Мына ушул күндө өзүңүздөргө кызмат кыла турган жаштарды шайлап, чыныгы демократический, чыныгы элге кызмат кыла турган балдарды тандабыңыз, бул сиздердин колуңуздарда. Бүгүн ушул айыл кеңеш депутаттардын Кудай кааласа бүгүн кечке тагдыры чечилет. Ак иштей турган балдар келсе, элдин көйгөйүн чече турган балдар келсе, биздин жашообузду, кичине турмушубузду жеңилдете турган жаш балдар келсе, жакшы болот эле деген ойлорубуз бар. Элдин мнениясын угуп, элдин оюн угуп, анан Терексунун көйгөйү өтө проблемалуу оор, ошого аркасына жүгүрө турган жаштар керек. Биз ошо жаштарды колдойбуз, Кудай кааласа. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Жалпы кыргыз эл журту жана ошондой эле анын ичинен Кара Кулжа районунун Терекс айылынын тургундары кыргыз эли келечекте башка өнүккөн мамлекеттердин катарында гүлдөгөн мамлекетке айланат деген үмүттөбүз. Мына биздин бүгүн 11 апрель жергиликтүү кеңештердин шайлоосу өтүп жатат. Эл аябагында уюшкандыкта катышып, айылдын элдин келечеги үчүн өз добуштарын берүүдө, бардыгынын маанайлары абдан жакшы. Буюрса, ошо өлкөбүздө, элибизде тынччылык жана ошондой эле экономикабызда өнүгүү орносо, буюрса Кыргызстаныбыз эң алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулмакчы. Бардыгыңыздарга ийгилик, ошо өлкөнүн келечеги үчүн добуш бериңиздер. Mart'ta gelip sen neme kılgansın da öz sözünü, öz oyun aytkansın. O bağı Sazır Japarov Kumtör boyunca aytkansın. Anan keyin bağı biz bardığımız koldoduk elek koşonda. Şodan keyin ele bağı biyilik kıstım kalıp neme olup kalmadı. Bирок азыр жакшы. Жашоо бир эле күндөн болбойт. Жашоо бара бара өзүнүн уна келет. Бардык нерсе өз немесинде болот. Акырын болот да. Ала Кыргызстанды каңыратып койду 30 жылда. Кыргызстандын казынасында эчтеке калган жок. Эл үчүн иштейм деп атат, ошол жагына биз толук ишенебиз да. Жапаров Кудай кааласа өмүрүн берсе, Камчыбек Ташиев экөө ушул мына заманды ушулар оңдойт деп ишенебиз да. Референдумду колдоп алышыбыз керек. Бул жерде ар ким арды айтып атпайбы? Бири бийликтин баары өтүп кетти. Бири болсо бияктакыларга эч нерсе калбай калды. Бийлик өтүп кеткен жок эч кимге. Бардыгы жакшы, бардыгы нормальный. Кудай буйруп насип кылса, мына адамдар дагы жашоо элдин сыргачылыгы, элдин турмушу оңолот деген ойдобуз. Эми мыналардан азыркы келип аткан адамдардан дагы ишеничибиз чоң. Ушул жакшы ийгилик болсун. Андан сырткары мына жерде жергиликтүү кеңештерге шайлоолор жүрүп атат. Биздин мына кичинекей айылыбызда 3 мандат бар экен. Ошого 7 талапкер коюп атышат. Анан эми ошонун дагы татыктуусунун үчөөнү шайлайбыз буюрса. Биз уже кимди шайлашты неме кылып койгонбуз. Кимиси татыктуу, кимиси кандай экен. Ошол эми шайлап болот. Кудай буйрса жакшы өтсүн эми. Ачык айда жакшы өтүп жүргөн буга чейин дагы жакшы өтөт. Калыбек Жапаров, ошол Терексуу элинин атынан сизге ыраазычылык айтабыз. Бишкектен ат арытып, жол карытып, өзүңүздү ушул жерде патриоттуулук сезимиңиз менен бизге келип бергениңизге сизге чексиз рахмат, ыраазычылык айтабыз. Башыңызды ийип таазим этебиз. Ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Кудайдан эмне тилесеңиз ошонун баардыгы кабыл болсун. Заманыбыз тынч болсун. Ушул Садыр Жапаровду биз ишеним менен шайлап алдык. Ошол биздин карапайым калктын ишенимин аткарган президенттерден болсун. Элибизде тынчылык болсун. Бала чакабыздын келечеги кең болсун. Мына жерде эми шайланган депутаттар, резервдеги депутаттар баардык эли журтубуз чын жүрөгүбүз менен
капчыгай үчүн иштегенге баарыңыздарды үндөп кетем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, сизге ак жол. Аман эсен жетип алыңыз. Ден соолугуң болсун, үй-бүлөңдө тынччылык болсун. Дайым жакшы күндөрдө жүрөр. Сапарга чыгасың, жолуң байсалдуу болсун, эсен аман жетип ал.